Хочу выразить отдельную благодарность российской стороне. Бүгүн 8-октябрда Орус өлкөсүнүн каржылоосу менен реконструкцияланып жаткан Достук автожол көзөмөл өткөрүү пункту пайдаланууга берилди. Ушул эле күнү мамлекеттик бажы кызматы Достук өткөрүү пунктунда электрондук өткөрүү пункту инновациялык долбоорун пилоттук режимде ишке киргизди. Ачылыш азия менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, анын биринчи орун басары Касым Алиев, Россия Федерациясынын экономика министри, Орусиянын Кыргыз Республикасындагы элчиси жана министрликтердин ведомстволордун жетекчилери катышты. Бажы кызматынын концепциясында бекитилген бирден бир чоң максаты бул өткөрмө пунктта дагы, бажы тариздөөчү жайларда дагы бажы кызматы кылып жаткан тариздөө иштери мындай анча байкалбагандай, бирок контролду азайтпаган деңгээлге жетишибиз керек. Мүмкүн болушунча сотрудниктердин, кызматкерлердин, ишкерлер менен катышуусун жокко чыгарып, системанын күчү менен, аналитиканын күчү менен система өзү чечим чыгарганга жетишибиз керек. Ошол багыттар баары биздин концепцияда жазылган. Ошол концепциядагы план боюнча иш-чарабыздын биринчи этапын бүгүн көрсөтмөкчүбүз. Иш-чарада конокторго өткөрүү пунктунун жаңы инфраструктуралык объектилерин көрсөтүү менен бирге чек арада контролду тездетилген жана натыйжалуу ишке ашыруу үчүн өткөрүү пункттарын техникалык модернизациялоо, бизнес процесстерди жөнөкөйлөтүү жана санариптик технологияларды киргизүүнү камтыган электрондук өткөрүү пункту долбоорунун иши көрсөтүлдү. План прошлого года уже в этом году за 8 месяцев выполнен. Электрондук өткөрүү пункту чек арадан өтүү жол жобосун жөнөкөйлөтүүгө шарт түзөт. Ошо менен бирге бажы кызматкерлеринин да жумушун жеңилдетип, убактысы үнөмдөлөт. Буга чейин өткөрмө жай бир күндө 100 автоунааны өткөрө алса, эми суткасына 300 автоунааны тейлей алат. Мешок утуруп дейт, мешок жазылып турат. Мешкак депчи. Мына аралда такымдатып. Примерно мешок көрүнөт да көрүнөт ортосун. Бүгүнкү күндө бардыгы акылдуу эсептегич камералар коюлду, салмакты көзөмөлдөөчү атайын таразалар коюлду. Мындан сырткары сканерлөөчү аппараттар орнотулду. Бул сканерлөө аппараты бул бажы кызматкерлер үчүн өтө чоң салым кошту, ишин кыскартты десек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде мурда бир автоунааны аны тыкыр кароого болжол менен 2 сааттан 3 саатка чейин убакыт колдоно турган болсо, аны өзүңүздөр билесиздер, аны түшүрүш керек, кайра жүктөш керек. Буга да өзүнчө күчтү талап кылынат, убакыт талап кылынат. Ошого 2 саат убакыт кете турган болсо, бүгүнкү күндө ал бардыгы 15 минуттан ичинде бүтөт. Температура тела в норме. Проход разрешен. Мындан сырткары саламаттыкты сактоо министрлигинин санитарда көзөмөл пунктуна да жаңы жабдуулар алынды. Бул жайдан биздин аймакка өтүп жаткан ар бир жаран стационардык тепловизордон өтүүгө тийиш. Муну менен адамдын дене табы өлчөнүп, жугуштуу оорулар бар жогу текшерилет. Ошондой эле Кыргыз Республикасына өтүп жаткан автоунаалар залалсыздандырылып, анан өлкөгө кирүүсүнө уруксат берилери маалымдалды. Биздин эл аралык медико-санитардык эрежелердин негизинде ал жерге 54 мамлекет кирет. Анын ичинде биздин Кыргыз Республикасы кирген. Ар бир жаран инфекциялык ооруларга текшерилиш керек деп. Биз ошол функцияны ушул жерден аткарабыз. Эгер өтүп аткан жаран дене табы көтөрүлгөн болсо, биз түздөн түз ушул жердеги дежурствода турган врач аны изоляцияга бөлөт дагы. Андан ары биз тез жардам оору чакырып, скорый помощь өзүбүздүн чараларыбызды көрөбүз. Биз ИАЭСтин талабы менен 299 чечим бар. Ошонун негизинде биз иш алып барабыз. Ар бир өтүп аткан товарларды анын айдоочусунун ден соолугун жана товардын сопровождать эткен документтерин баары текшерилет. Электрондук өткөрүү пункту аркылуу коррупциялык иштерге жол берилбейт. Анткени товарларды сканерлөө аркылуу бардыгы ачык көрүнүп турат. Белгилей кетсек, буга чейин Достук өткөрмө бекетинде чек арадан өткөндөрдөн мыйзамсыз акча талап кылган жагдайлар бар экени эл тарабынан айтылып, маселе жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Ал ортодо коррупциялык иштерге байланыштуу кызматкерлер да кармалган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.